Кезектеги берүүлөрүбүздө чордондо программасы улантат. Аты жөнүм Н.Кадырбеков Шабданбек уулу. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу мурдагы Маданият жана маалымат туризм министри Н.Кадырбеков. Нуржигит мырза, студиябызга куш келипсиз. Ошол убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык. Сиз ошол маданият тармагында эмгектенип алып турган ошол министрликти дагы жетектедиңиз. Биздин ошол өлкөдөгү маданият тармагынын абалы кандай? Ошол мамлекет тарабынан жетишээлик деңгээлде көңүл бурулабы? Маданияттын акыбалы чындыгында абдан оор. Мен жөнөкөй эле цифрлар менен айтайын. Кыргызстанда 1062 китепкана бар. 700 клубтар бар. 38 кинотеатр бар. Музейлердин саны 118. Цирктин акыбалын караңыз. Айтор кайсы жерге барба ремонттош керек, анан кышында отопление кылыш керек деген эле маселелер да. Же кайрадан куруп чыгыш керек, биздин айылда клуб жок деген. Булардын баардыгы абдан көп каражат талап кылат, бирок мамлекет бул бир жагын тартсаң экинчи жагы байсылып калган көрпөдөй бюджетибиз бар да, чынчында келгенде өтө бай өлкө эмеспиз. Ошон үчүн барган жерде мындай абдан кыйналып кетчүмүн да. Бул бүтүш керек, тигин бүтүш керек деп муктаждарды айтканда, макул деп айтайын десең, акыбалың бул деп жол издеп бир спонсорлорду издей баштаган болчумун. Экинчиси айлык маселеси. Айлык маселеси да ушундай. Эми 3-4 миң менен иштеген бир эле маданият кызматкерлери го. Кыргызстан боюнча 13 миңдей маданият кызматкерлери бар. Ушул жактары бар. Бирок мен ойлоп атам, бул жалаң мамлекеттин бюджети менен маселе чечилбейт. Ар бир маданият мекемеси кайсыл бир деңгээлде мындай ишкердик да кылыш керек да. Жарым-жартылай ошого мүмкүнчүлүк бериш керек. Жанагындай кружоктор болобу, театралдык бир мектептер болобу, акы алып туруп өздөрүн-өздөрү бага тургандай минималдуу айлыкты коюп берсин, бул бир. Анан экинчиси өздөрүн-өздөрү бага тургандай бир мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек да, гастролдор аркылуу. Анан китепканаларды бир эле мезгилде китеп дүкөнү кылышка аракет кылып көрдүм. Мыйзамда бир топ тоскоолдуктар бар экен. Анткени алар китеп да сатса, каражат да болмок, өздөрүнүн маселелерин өздөрү чечмек, кирешеси да көбүрөөк, чөнтөгү да калыңыраак болмок. Анан ошол эле мезгилде жаңы китептер менен камсыздап турган мүмкүнчүлүк болмок да. Айтор маданият тармагында бир топ эле проблемалар бар. Эми кабырга жүнүн карп айтып, ошого ыраазы болуп, сыр бербей, ар түрдүү майрамдарда, даталуу күндөрдө Кыргызстанды бир шаңга бөлөп, ырдап, чордоп, бийлеп берген биздин маданият кызматкерлерге чоң рахмат. Негизи сиз жана спонсорлорду дагы издей баштадым эле дебедиңизби? Сиз ошол министрликте мындай аз убакыттын ичинде жетектедиңиз. Кайсыл жумуштарды мындай аткарып, мисалы кайсыл жумуштарды аткарууга мындай жетишпей калдыңыз да? Эми болгону мен 3 айдын тегерегинде иштедим. Болгондо да абдан кыйын учурда келди, көрдүңүз да. Октябрь окуялары болгон. Андан кийин пандемия болду. Ансыз деле бар бюджетибиздин 140 миллиондой кыркып таштады. Калган акчабызды ачпай койду, минфин бербей койду. Ошол шартта көпчүлүк абдан көп үмүт болду да, мындай келдиңиз, эмнештерди кыласыз, эмнештерди кылып атасыз депчи. Эми биринчи эле аракетим ушул болду. Маданият кызматкерлери үйсүз, аябай көп. Эми ошол айлыкка кайсыл үй сатып алмак эле? Байкасаңыз, жанагы органда иштегендерге, милиция кызматкерлерине, же мамлекет кызматкерлерге үйлөр салынып атат, аскер кызматкерлерине. Бирок маданият кызматкерлерине үй салынган жок да. Жерибиз турат, акча бөлүнгөн жок. Анан эми ушунда отура бергенде эмне деп, мен спонсор издей баштадым. Жакшы бир компания чыкты, Бренд Хаус деген. Алар айтты, макул, ар бир үй бүткөн сайын бирден комнатаны, бир бөлмөлүү үйдү биз маданият кызматкерлерине белек кылып туралы деп. Ошол келишимге кол койдук. Анан эми акча жок деп отура бергенде эмне? Акча болсо ар кандай адам иштей алат. Акча жок, кандай чече аласың? Анан дагы бир спонсорлорду таап, Салт деген сериал тарта баштадык. Биринчи сериясы бүтүп калды, Кудайга шүгүр. Бир мамлекеттен бир тиын албай кылган иштер ушулар болду да. Анан манашчылар менен жолуксам, манашчылардын да көйгөйлөрү аябай көп экен. Анан мен бирдекени сунуш кылдым. Мекемелерде манас тууралуу бир лекцияларды окуп бербейсиздерби? Анткени манаста тышкы саясат дагы бар, финансы маселеси дагы бар, ички саясат, мамлекеттик курулуш, башкаруу адилеттүүлүгү, ар кандай тематикага ылайык келет. Ошон үчүн Минфинде болобу, Билим берүү министрлигинде болобу, Тышкы иштер министрлигинде болобу. Ошентип 32 мекемеде манас таануу боюнча лекциялар өттү, абдан кызыктуу болду да. Дагы
качан кылабыз дегендер да болду, бизге да жибериңиздер дегендер болду. Эми бир тыйын болбогондон кийин региондорго чыгара алган жокпуз, бирок ушул ишти улантып кетиш керек. Андан тышкары бир топ юбилейлерди өткөзгөнгө үлгүрдүк. Цифровизацияга да акча керек экен. Бул дагы мүмкүнчүлүк болбоду. Мен көп компаниялар менен иштешип атканмын, жанагы электронный билетирование деп коет. Биз билетти каяктан болсо дагы сатып алганга мүмкүнчүлүк болуш керек да, интернет аркылуу. Анан адамдардын колунда болгон билеттер, эми билесиздер, кызыл кулактар бар, айлантып жиберишет, айтор адам факттары да иштеп кетет эмеспи. Эми ушул багыттарда бир топ иштер болду. Эми 100 күнүн ичинде чындыгында абдан кыйын бирдеке бүтүрүү иш, бирок эң негизги иштеримдин бири ушулар деп ойлойм. Негизи ушул бизде жетекчилик кызматка келген адамдар тез-тезден алмашып атпайбы? Бирок биз ушундай алмашуу жолу менен бара берсек, мисалга сиз мына ушул азыр жогорудагы көптөгөн пландарыңызды айттыңыз, аткарган иштериңизди айттыңыз. Эми мисалга жаңы келген өкмөт аны улантып, кайрадан ушул өзү ушул нолдон баштап иш алып барууга чейин көп убакыт, кыйла убакыт талап кылып калат да. Бул биздин ушул маданиятка болгон же болбосо бүт эле башка тармактарга болгон тез таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Билесизби, эми баягы кыргызда бир сөз бар, казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса депчи. Эми кадр маселесин чечкен адамдар балким аларга да жакшыраак көрүнөттүр, билинеттир. Мунун да бир балким жакшылыгы бардыр, бирок бир тармакты түшүнүштүн өзүнө деле бир топ убакыт керек да. Ал жерде бир алгылыктуу иш алып кетиш мындай турсун, түшүнүштүн өзүнө, ошол чөйрөнү таанып билиш үчүн. Бул бир. Экинчиден, ар бир тармактын өзүнүн профессионалдары бар, кесипкөйлөрү бар. Кыргызда бир сөз бар эмеспи? Чымчык сойсо да касапчы сойсун депчи. Анан өзү кадр тандоодо бир чоң система керек го деп ойлоп атам да. Мисалы, адебиз, будебиз Советтер Союзунун учурунда партноменклатура деп койгон. Баягы дайындаган, тандаган, тарбиялаган, ошентип олтуруп бир этаптарын өткөн адамдар гана бир чоң кызматтарга келген, ошон үчүн жаңылыштар аз болгон да. Азыр мына партиялык система шайлоо өткөндөн кийин бул орун биздики, бул орун биздики, кече бул жакшы чуркап берди эле, бул жакшы колдоп берди эле, лоялдуулукка карап туруп чечилип калып отуруп ушул деңгээлге келип калдык деп ойлоп кетем. Ошон үчүн баары бир мындай бир жыйынтык көрсөтүш үчүн убакыт керек. Маданият тармагында 3 ай эмес 1 жылда жыйынтык көрсөтүш абдан кыйын. Бирок ошол күндөрү ушундай бир демилге көтөргөнмүн, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Азыркы президент занда премьер-министрдин милдетин аткаруучу болчу. Иштебеген мыйзамды иштетели деп сүйлөдүм да. 208-берене бар салык кодексинде. Ошол салык кодексинин ушул беренесине ылайык, эгерде кимде ким маданият тармагына демөөрчүлүк кылып жардам берсе, салык кызматтарга салыктан жеңилдик бериш керек. Эгер ушул норма иштебей келатат, иштегенде көптөгөн демөөрчүлөр тапмакпыз да. Мисалы, менин оюм ушундай болчу, жазуучулар союзу бар, бир тыйыны жок. Композиторлор союзу бар, бир тыйыны жок. Сүрөтчүлөр союзу бар, бир тыйыны жок. Айтор ошолордун баардыгынын сметаларын алдырып атканмын. Бирден мекеге бөлүп бериш керек. Бирөөсүн мисалы Мегакомго, бирөөсүн Газпромго, бирөөсүн Билайнга. Бул дүйнөдө бар практика да. Тигил жактан бир аз салыктан жеңилдик берсе, бул абдан жакшы кызматташ болмок. Негизи ошол чыгармачыл жарандардын баягы көбүнөнүбай болгону менен чөнтөгү жок болот да. Мына ушул акыркы учурларда эми союз тарагынан бери баягы жазуучулардын дагы же болбосо ушул бир чыгармаларды жазууга мүмкүн шарттары келбей атабы, же мамлекет тарабынан же биздин азыр жарандарыбыз ар кандай ойлоп атат, ушул жазуучулар чыкпай калды, баягы илгерки эле Чыңгыз Айтматов, анан баягы акындар келгенде Алыкул Осмоновду айтабыз. Бүгүнкү күндө эле жазуучуларыбыз, акындарыбыз бар, бирок ушул чыкпай атканынын себеби эмнеде болуп атат? Алардын дагы ушул басып чыгарууга бир финансовый тартыштыгы барбы аларда дагы? Эми чыкпай атат деп айтыш кыйын го. Азыр чындап кээ бир дүкөндөргө кирсең китептен баш айланат. Тааныганың бар, тааныбаганың бар. Менимче акчасы барлардын баары эле чыгарып атат, мүмкүнчүлүгү барлардын бардыгы. Бирок чыгарыш башка, таанытыш башка да. Мисалы, союздун учурунда бул китеп окуу маданиятына абдан чоң көңүл бөлүнгөн. Буга мындай ыраттуу саясаты болгон да мамлекеттин, анткени бул идеологиялык чоң рупор болгон. Карасаңыз, ар бир чыгармада, ар бир китепте, жыйнакта Октябрь революциясы жөнүндө, Ленин жөнүндө, Компартия жөнүндө жазылган эмеспи. Айтматовдун улуулугу ушунда, ошол жагдайда дагы чындыкты жазып, ушул тузактан чыгып кеткендигинде да. Азыркы заманда эми Айтматовдо эркин жазыш оңой эле, бирок ал заманда кыйын болгон. Ошон үчүн азыр деле жакшы чыгармалар чыгып атат, болгон аларды таанытыш керек, элди аралатыш керек. Ал мезгилде мындай пропаганда бөлүмү болгон экен Жазуучулар союзундачы. Жазуучуларды кадимкидей эл кыдырчу экен. Алар чыгып сүйлөп, ырларын окуп берип, чыгармаларын айтып берип, ошенткен сайын адамдардын адабиятка кызыгуусу күчөгөн да. Мен эмне үчүн ушул министрликте жүргөндө өзүңдү тааны деген долбоорду баштадым. Абдан адамдар кызыккан долбоор болду.
Анткени биз байкасаңыз чет өлкөлүк актерлорду тааныйбыз, ырчыларды тааныйбыз, футболчуларды тааныйбыз. Кечээ жаштар менен жолугушканда Игорь Паклин ким десем билбейт, Мелентьев ким десем билбейт, Муратбек Рыскуловду унутуп калгандар канча, Даркүл Күйүкованы билбей калгандар канча. Ошон үчүн өзүбүздүн мекемелер толтура, драм театр бар, филармония, клубтар бар. Бирок биздин мекемелерден башка жерде аудитория менен жолугушуу долбоор болчу да. Алар келсин, көрсүн, жөн эле Асылбек Өзбеков деген атты билбестен анын жан дүйнөсүн аңтар теңтер кылсын. Бир жарым сааттык, 2 сааттык жолугушуу болду, тим эле 2 мүнөттө өтүп кетти да. Андан кийин Назира Мамбетова менен жолугушуу кылдык. Ушул 2 долбоорго келгенден кийин кызматтан кетип калдым. Мен ишенем, азыркы министр бул долбоорду улайт деп. Ошол кайрадан эле сиздин ишмердигиңиз жөнүндө ошол башка өлкөлөр биздин маданиятыбыз менен тааныйт да. Биздин ушул улуттук баалуулуктарыбыз бар. Ушул улуттук маданиятты көтөрүү үчүн кандай иш-аракеттерди көрүш керек? Эми улуттук маданиятты кээде туура эмес пайдаланып атканда бар да. Мисалы, эми бир гана биз кыргызга күйөбүз, анан Манас тематикасын деле элди бөлүп жарып, ошондой бир ызыча колдонгондор бар. Ой, бирдеме десе эле Манас атабызды ортого коюп, Манас атабыздын улуулугу эмнеде болгон? Айкөлдүгүндө болгон. Ал душманды да кечирген, душманын дос кылган. Болбосо Алмамбет анын душманы болгон, кийин келип жан жөкөр болуп атат. Ошон үчүн айкөлдүгү менен көп нерсени көрмөксөн, билмексен болуп кечирип, элдерди бириктирип, курама айтып атпайбы? Курама курап журт кылдым депчи, кулал таптап куш кылдым деп. Ушул нерсе бар да. Ошон үчүн улуттук маданият деген бул комуз, улуттук колориттеги манасыбыз, биздин дастандарыбыз, биздин кийимибиз, баскан турганыбыз. Айтор адеп жакшы болсо улуттук маданият ошол. Улуу урматтоо, кичине узаттоо. Ошол эле мезгилде дүйнөгө таанытыш үчүн атайын бир пиар программа керек, маалыматтык бир пиар стратегия керек. Бирок ага деле чоң каражат керек да. Мисалы, биздин улуттук маданиятты дүйнөгө таанытыш үчүн дүйнөнү кыдыртыш керек. Нью-Йоркто болсунбу, же Токиодо болсунбу, Парижде болсунбу, байма-бай биздин труппалар барып турса, такыр башка кеп болмок да. Ал жагы дагы бар. Бирок ошол эле мезгилде өзүбүздүн маданиятты өзүбүз сүйбөсөк, анан башкалар эмнеге сүйүш керек деген маселе да. Рок музыканы угуп атасың, поп музыканы угуп атасың, Дженнифер Лопестин ырларына бийге түшүп атасың, бирок Саламат Садыкованы укпай койсоң, же болбосо азыр мына жанагы Ордо сахна деген жакшы долбоорлор чыгып атат. Ушундай бир нерселер бар да. Анан бай жеке демилгелер менен жакшы долбоорлор болот экен. Ошол эле Ордо сахна бул жеке демилге. Ошолорго бир жок дегенде моралдык колдоо көрсөтүп турсак да жакшы болмок да. Айтор өнүктүрүүнүн жолдору көп, бирок аракет керек, ыраттуу бир саясат керек болгон. Негизинен эле ушул биздин өзүбүздүн дагы жогоруда айтканбызбы, биздин эл дагы негизи аракет кылыш керек. Биз ушул калк өзүбүз, ушул жашоочулар, кыргыз элинин кыргыздар деле ушул өзүбүздүн баягы баалуулуктарыбызды эстен чыгарып унутуп кетип калган жокпуз. Мисалга жанагы улуттук оюн болгон Ордо оюну дагы бүгүнкү күндө көп жерлерде ойнолбой калды. Эл дагы мындай жапа-тармак киришип, мисалы муундан муунга өткөрүш керекпи, мисалы ушул көрүнүштөр? Эми албетте. Ошон үчүн жанагы муундардын баарлашуусу өтө маанилүү экен. Мен эмнеге өкүнөм? Кантип маданият жоголот көрсө, биринчиден азыр мына мигранттар кетти, бир топ миллиондой адам деп атат. Алардын бала бакырасы ошол жакта төрөлдү, чоңойду, бала бакчага барды, мектептерге барды. Эми албетте алардан келген миллиарддаган долларларга сүйүнүп атабыз. Бул кыска мөөнөттө жакшы, бирок алардын балдары ким болуп калды? Биз дүңүнөн элибизди жоготуп атабыз да. Албетте кыргыз деген аты бар, каны бар, өңү бар. Бирок кабыгы кыргыз болгону менен жан дүйнөсү, ичи, мазмуну башкача болуп калды да. Алган тарбиясы. Ушуга абдан өкүнөм. Экинчиден эми Ордону деле ойно деп бар кимге ойното албайсың. Бирөө футболду сүйөт, бирөө волейболду, бирөө Ордону дегендей. Бирок ошонун маанисин улуттук оюн экенин түшүндүрүш керек экен да. Мисалы, бул согуштук стратегияны түшүнөт экенсиң да. Ханга баш ийүү деген бар экен, аскерлерди башкаруу. Бул согушка тарбиялаган, мекенди коргонго тарбиялаган бир маанилүү оюн экен да. Тогуз коргоо. Америкалыктар келип тогуз коргоо боюнча мелдестире катышып атат, үйрөнүп алыпчы. Ошон үчүн адам бир пайдага кызыгат экен да. Эмне үчүн бала акчага кызыгат? Анткени акчаны жөн эле берсең, ордуна бирдеке берип атат. Эмне үчүн атага кызыгат? Атаны сыйлай баштайт, анткени атадан акча чыгат эмеспи? Биринчи апанын кадыры чоң, анткени ападан сүт эмет дегендей да. Ошон үчүн өзүңдү тааныгандын, салтыңдын, маданиятыңдын, улуулугун билгендин пайдасын түшүндүрүш керек да. Мисалы, чет өлкөгө чыксаң,
Толстойду айтып берсең сен кызык эмессиң, аны бардыгы билет. Жуманы айтып берсең же Роналдуну айтып берсең, бирок Манас жөнүндө айтып берсең, биздин табигатты айтып берсең, кымыз жөнүндө айтып берсең, тарых Санжира, улуу кыргыз каганат жөнүндө айтып берсең, аябай кызыгышат да. Ошон үчүн сен биринчи өзүңдү тааны, ошону менен дүйнөнү тартасың. Жанагы мигранттар жөнүндө айтпадыңызбы? Эми мисалы бул көрүнүштүн кесепети бир кооптонууга алып келиши мүмкүн эмеспи? Мисалы алардын ошол жанагы төрөлгөн балдары жана жогоруда сиз айткандай болуп, каны кыргыз болгон менен жан дүйнөсү таптакыр башка нерсе болуп калышы мүмкүн. Бул кооптонууга алып келеби? Мүмкүн бир 100 жыл, 50 жылдан кийин. Эми кооптонууга алып келет, 100 жыл, 50 жылда эмес, мына бир муун эле билесиз, Советтер Союзунун учурунда ушундай бир муун өскөн Бишкек шаарында, кыргыз тилин билбей калышкан да. Азыркыга чейин ошонун кесепетин сезип атабыз. Кээде мен подъездге кирип баратканда кошуналарым өзүбүздүн тилде учурашпайт, өзүбүздүн тилде сүйлөшпөйт. Албетте, улуу тилдерди үйрөнөлү. Керек бу 10-100 тил үйрөнөлү, бирок кантип өзүңдүн тилиңди сүйлөбөй анан маданият жөнүндө сүйлөйсүң деген бир сөз бар да. Тилиң жок болсо дейт, маданиятың жок болсо дейт, барып туруп чек араңды ачып кой, анда мамлекеттин деле кереги жок деген сөз да. Ошон үчүн азыр канча бир мыктылар кетти чындап. Чет өлкөгө кетип калыш оңой нерсе эмес, көчүп кетиш. Өзүнө ишенгендер, жанымды багып кетем деген күчтүүлөр кетип калды. Алардын укум тукумдары эми башка эл, башка жерге сиңип баратканына өкүндүрөт да. Биз анысы деле аз элбиз. Саныбыз көбөйсө жакшы болмок, сапатыбыз өссө жакшы болмок. Ошон үчүн элди кантип сактайбыз? Мына азыркы эгер ушул саясат ишке ашса, мигранттарды акырындап кайра тартып келебиз. Бул жакшы нерсе болот эле. Бирок бул жөн эле боло турган нерсе эмес, ал үчүн өндүрүштү ордуна коюш керек, жумуш орундарын түзүш керек. Жөн эле чакырып алып, аларды айтылда калтыргандай болбошубуз керек да. Негизи аз ал тил жөнүндө айтпадыңызбы? Ушул мамлекет тарабынан бир атайын бир чектөөлөр киргизилеби, же болбосо ушул жанагы жыйындардын бүт баары кыргыз тилинде өтүш керек деген бир чечимдер чыгыш керекпи? Бир катуу көңүл бурулуш керекпи негизи тилге? Билесизби, мындай бир дегени түшүндүм. Чечим качан аткарылат? Чечим чыгарган адамдар өздөрү аткарганда. Эми кагаз түрүндө жарыктар канча жолу чыкты, кээде мыйзамдарды каралып атат. Бирок ошол чыгаргандардын арасында иштеп жүрдүм да. Башкалар аткарсын, а мен орусча сүйлөй берем же. Ушундай эле мамиле болду, ошон үчүн сөз өтүмдүү болуп атат го дейм. Бул биринчи. Экинчиде жалаң тыюу жолу менен маселе чечилбейт. Ошон үчүн билесизби, бул мамлекет деп эле мамлекетке жүктөп койгон туура эмес да. Мамлекет деген бул бир эле президент эмес да, бир эле Жапаров, Атамбаев, Жээнбеков, Бакиев, Акаев эмес да. Биз айтабыз го, президент кылыш керек. Бул президенттин өлкөсү эмне? Же жогорку кеңеш кылыш керек. Качан ар бир адам мен кылышым керек дегенде ошондо маселе чечилет экен да. Анан мындай байкоочунун позициясында ушундай чечим чыкты, эми кантер экен деп карап отурсак болбойт. Ошон үчүн тарбия маселеси бул тилди сиңирүү, маданиятты сиңирүү, бул үй бүлөдөн башталчу нерсе. Ошого мен дайыма айтам. Муундардын баарлашуусу. Чоң атам билгендин 50%-ын атам билбей калды. Атам билгендин 50%-ын мен билбей калдым. Атам айткандын 50%-ын балдарыма мен бере албай калсам, азыр эми соткага кирип кеттик. Аларды айтып бергенге убакыт да жок, балдарга да кызык болбой калды. Ошентип отуруп маданият жоголот экен да. Ошон үчүн илгери баягы дөңдөрдө отуруп алып, аксакалдардын сөзүн уккан ошол экен да. Байкасаңыз биз кээде тамга тааныбасак деле аябай маданияттуу эл болуп келгенбиз. Эмнеге билесизби? Анткени насаат укканбыз, нарк насил укканбыз. Ошондой бир жол абдан керек болуп атат. Ошон үчүн баягы балдарга акчаны азыраак кетирип, убакытты көбүрөөк бер дейт да. Биз азыр убакыт бербей койдук. Бирок акчаны каалагандай кылып берип атабыз. Ошон үчүн дүйнөнү сүйгөн, бирок маданиятка кызыкпаган бир муун келатканы өкүндүрөт. Бирок антип деле айтпайын, ушул муунун арасында деле өтө бир мыкты уул кыздар бар атат, өсүп келатат. Ошолор Кыргызстандын оңолуусуна чоң салым кошот деп ишенем. Рахмат. Сиз министр болуп турган учурда мына ушул Оштогу Незалы атындагы окуу жайга ушул жетекчи болуп дайындалган Самара Каримованын тегерегинде дагы бир топ талкуу жаралды. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Эми билесизби, соттон утуп келди. Менин статс-секретарым Бактыбек Шайпекович көптөн бери иштеген статс-секретар, министрден кийинки экинчи адам. Юристибиз бар, Манкеева деген. Ал да көптөн бери иштеген. Ушул кызматкерлерим менен кеңешмей сайын эми чечим кабылбайсың да кадр маселесиндечи. Анан чындап эле утулдук. Ал мезгилде 2 жыл мурда бир бошоп кеткен экен, мыйзамсыз бошоп калган маселе болуппайбы? Ошону сотко берип утуп атпайбы? Анан биз да иштейт элек, чындап эле мыйзамсыз бошотуп койгонбуз, аныбыз чын. Сиз аны жакшы билбейсиз. Кайрадан арыздансак деле жеңилебиз, андан көрө ушундай деле дайындап коелу. Тигилер да компенсациясынан баш тартат, азыр министрликтин акчасы жок деп калды. Анан ошондо да бир сездим, 3-4 жолу кайтардым. Акыры ушу иштеп аткан бала бош калбасын десе, мага да кызмат таап беришти. Анан буйрукка кол койгонмун.
эми болор иш болуптур деп. Бирок мынчалык резонанс болорун билбептирмин да, эмнеге мынча негатив болуп кетти. Анан ошондон баштап кызыгып көрсөм көп постер чыгып атпайбы. Анан бир жагы балким пайда болду, ошол резонанс чыкканда мен дагы соц тармактарды карап отурсам, бир юрист жазып калды. 414 статья боюнча 2 айдын ичинде кайрылыш керек эле. А биздикилер болсо граждандык кодекс боюнча 3 жыл берип коюптур да, 3 жылдын ичинде кайрылса болот деп, 2 жыл өттү деп. Ошого таяндым дагы, дароо апелляция бердирдим, азыр деле апелляцияда. Анан ызы-чуу болгону менен министр өзүнүн приказын өзү жокко чыгара албайт. Бул эгер чыгарып койсом дагы сотко бермек, дагы утулмакпыз, дагы уят болмокпуз да. Ошон үчүн эл сөгүп атса деле, баягы соц тармактарда мен урушуп атса деле, мыйзамга таядым. Андан кийин бир 3-4 күндөн кийин андан кийин ынана баштады. Самарага баягы чыгып түшүндүргөндөр болду биздин арабыздан. Ошого багыт иштедик. Качан арызын жазып берди, ошо менен маселе чечилди. Маселеден качып кутулбайсың да, маселеден чечип кутуласың. Анан бир гана жол бар эле мыйзамдуу, арызын жазып берсе маселе чечилмек. Анан популисттик кылып кайра приказымды жокко чыгарсам, биринчиден жеңил көрүнүп калмак, экинчиден мыйзам бузулмак, кайра эле соттон утулмакпыз. Ошон үчүн бир жумада мындай бат оператив чечтик деп эсептейм. Негизи Самара Каримова ошол бир канча дипломдун ээси экен, ал ошол дипломдорун дагы көрсөттү. Бирок ал жердеги жамаат ошол анын тажрыйбасы жок деген жөнү келтирип атышат да. Анан ошол сиз жана жогоруда кеңешкенде ошол жагдайлар дагы каралды беле же ошол соттун чечимине эле таянып калдыңыздар? Жок, билесизби, квалификациялык талап деген бар. Бул ошол 2 жыл мурда бошогон учурда квалификациялык талап деген жок экен да. Мынча жыл окуш керек, мындай даражасы болуш керек деген талап анда жок экен. 2020-жылы кабыл алыныптыр, бирок кийин кабыл алынган нерсе мурдагы иштебейт, закон оборотной силы немейт да. Ошон үчүн бул жактан эч бир мыйзамдан жол тапканга мүмкүн эмес эле. Ал жагы мыйзам деле болду, бирок мындан кийин дайындалган кишилерге квалификациялык талап коюлат. Анан эми баягы болор иш болду, мунун дагы бир балким жакшылыгы бардыр. Негизгиси ар бир катадан тыянак чыгара билиш керек да. Негизи ошол Самарайым мүмкүн ишти алып кете беле алдыга. Мен айта албайм, бул боюнча айта албайм, анткени мен ал кызды да билбейм, анын потенциалы кандай экенин деле билбейм. Анча мынча ырларын угуп калчу элем. Эми менди ыр деле көп уга бербейм чын айтканда. Анан жакшы көргөн иштердин тизмесине эле кирбейт. Бирок чындап эле балким ушу чыгармачылык менен алек болсо көбүрөөк пайдасы тиеби, ал жерде башка адамдар иштеген туура болобу деген ой менде деле болду. Бирок ошо ынанды. Анан кээ бирлер айтат, иштеп бермек, каражат маселесин чечмек, инвестиция тартып бермек, аны бир Кудай билет. Баягы эгерде деген сөз туура эмес сөз да, эгерде деген сөз бар жерде шайтан келет дейт да. Болбогондон кийин кантип? Бирок мен айттым, болбогонго болушпа дейт. Кээде аркага дагы кадам таштаганды билиш керек. Жаман деп ойлогонуң балким жакшы чыгат, жакшы деп ойлогонуң балким жаман чыгат. Ошон үчүн арызыңды жазып бер деп айттым. Ошондон кийин ыйлады, сыктады, бирок арызын жазып берди. Ошон менен маселе чечилди. Рахмат. Ошол маданият тармагындагы айрым инсандардын программасы дагы талкуу жагат да. Ошол маданият өкүлдөрүнүн бул жоруктарына сиз кандай баа бердиңиз? Биздин мисалга ошол маданиятты эми биз аларга суктанып карайбыз. Ошол катардагы жарандар аларды бийиктен көрөт, сахнадан көрөт. Сиз кандай баа бердиңиз алардын кадамына? Эми билесизби, бирөөнүн адебин оңдойм деп өзүңдүн адебиңди бузуп алба деген сөз бар да. Мисалы бирөө бир туура эмес кылып атса, ошону айыптап деле чыккым келбейт. Эми ансы деле айткандар айтты, дегендер деди. Аларга бир кошулуп деле бирдеме айткым келбейт. Бирок министрликте сил ойлойт экен да, бизде баягы монстр колунан бардыгы келет деп. Чын-чынына келгенде ресурстар аябай чектелүү министрликтин. Министрдин деле ыйгарым укуктары аябай чектелүү. Мурдагы союздун учурунда министр күчтүү болгон, анткени бардыгын мамлекет башкарып турган. Азыр эми өз алдынча ырдап атса, өзүнчө эркин болсо, ага мындай рычагдар жок да. Анан эл ызы-чуу болуп кетти, карасам чындап туура эмес иштер болуп кеткен экен, мындай адепсиздиктер болуп кеткен экен. Ошого ким бир айтмакчы бармактан сорго туруп рычагдарды таап чыктык да. Ошон үчүн мындай анан ойлогом, бир алардын шагын сындыралы, тебелеп тепселей деген ой болгон эмес, балким бир талим, тарбия болсун, жакшылыкка чакыралы деген ой болгон. Бирок ошо бир жума бою тепкилеп жатып албадыкпы. Анан бирөө сөгүнсө, аны оңдойм деп сен сөгүнсөң, андан айырмаң эмне да. Ошон үчүн бирөөнүн адебин оңдойм деп өзүңдүн адебиңди бузуп алба дейт. Адам деген жаңылышат, дайыма бир үмүт артабыз, Кудай буюрса тыянак чыгарат деп, анан оңолот, жетилет деп ишенебиз. Рахмат.
Мына ушул туризм тармагы боюнча дагы кеп кылсак да, биздин ушул 4 мезгили топ келген жаратылышы кооз өлкөлөрдүн бирибиз. Бул биз ушул тармакта өнүкпөгөнүбүздүн кандай себептери бар? Өнүктүрүш үчүн албетте мамлекеттик институттар, мамлекет дебейинчи, мамлекеттик институттар деп айтайын. Жакшы иш алып барыш керек. Бирок өзүбүз меймандос болушубуз керек да. Эми кечирип коюңуз, коноктор келет, анан тамак алып кеп баратсаң колумду жууп алайын дейт, раковинадан уяласың. Дааратканага кирип чыгайын дейт. Эми биякта жерге эле кирип кетейин дейсиң да. Ошон үчүн жок дегенде ошо раковина менен даараткананы туура пайдаланууну үйрөнөлү ар бирибиз. Мына ушундан башталсын. Эмне үчүн мен министр болорум менен дароо ар бир АЗС бар эмеспи, баягы бензин куйган заправкалар, кафелерге заманбап баягы айтып койдук го, очистительное сооружение депчи, тазалагыч жабдыктар менен туалет куруу талабын коелу стандарттар менен. Бир 6 ай мүмкүнчүлүк берели. 6 айда ким ушул нерсени кылбаса, штраф төлөйлүү деген демилге менен чыктым. Бирок ушул демилгени өткөрүш абдан кыйын болду да. Анткени ошол кафелерде балким бир кызыкчтар бар, каяктан билейин, бирок кыйын болду. Стандарттарга төп келбейт, тигил бул деп эле шылтын айтып туруп алды. Кээ бир адамдар, кээ бир жетекчилер. Анан калганы мына сервис маселеси. Мисалы Түркияга барсаң, эми сервис укмушта, көзүңдү карап турат, көңүлүңдү таба билген сервис бар да. Ушул жагы бар. Анан бизде брендинг деп коет. Мисалы бир эле ысык көлдү брендинг кыла бергенден пайда эмне? Баткенди да брендинг кылыш керек, Ошту да брендинг кылыш керек. Бул жакка барсаң, бул тамакты жебей келбе деген брендинг болуш керек. Мисалы Айгүл гүл ачкан кезде майрам кылсаң болот. Кыргызстандагы Сакура деп өрүкзардын күнү майрам кылсаң болот. Жайда келген жаз деп мисалы ойлоп атканымда Нарында кылалы. Анткени башка жерде бүт жай болгондо ал жакка жаз эми келген болот да. Айтор бүт Кыргызстанды брендинг кылып туруп, анан адамдар бардык жакка келгенде бир шарт түзсөк жакшы болот эле да. Анан эң башкысы ички туризм. Мына караңыздар, чет өлкөдө тыштан туристтер келбей калса, ичтеги туристтер чыгашаны жаап койду. Же болсо тышка чыга албай калгандар ичтеги туризмди өнүктүрүштү да. Бизде болсо негизинен тыштан келген туристтерге ориентир жасайбыз, бул туура эмес. Өзүбүздү таанып алсак, өзүбүзгө өзү кызыкпасак, бизге ким кызыгат? Маселе ушунда. Рахмат. Ушул акыркы суроону берейин. Бул убакка чейин ушул шайлоого да аттандыңыз эле, бирок кырдаал өзгөрүп кетти да. Алдыда ушул саясий өнүктүккө аттануу боюнча максаттар барбы? Кыргызда бир сөз бар да, атка уч качпа дейт, уч качкандан кийин түшө качпа дейт. Мен саясатка кирейин деген оюм жок эле. Мен чыгармачылык, социалдык, агартуучулук долбоорлорум аябай көп эле. Бирок бир адамдар кеңешип отуруп, мындай өндүрүшкө кызыккан, Кыргызстанга кызмат кылып аткан жигиттер сунуш кылганынан макул бирге баралы, ушундай иштерди кылып аткан кишилерге колдоо көрсөтөйүн дегем. Бирок эмнегедир мен киргенден кийин алар чыгып кетип калды партиядан. Мени төрага алып шайлап койду. Ошону менен аманат моюнда болуп калды. Азыр бир топ команда бар. Мен ошолор менен эсептешем, алардын ой пикирин эске алам. Кудай буйрса, мына кече жакында эле арыз бердик Ош шаардык кеңешине, Бишкек шаардык кеңешине, Жалал Абад шаардык кеңешине. Айтор жергиликтүү кеңештерге күчүбүздүн жетишинче катышабыз. Бирок бирдикени айтып коеюн, таза катышабыз, идеология менен катышабыз. Биз азыр жаңы бир саясий маданиятты алып келбесек болбойт. Бул болсо тааныш тамыр, акча таркатмай, байлыгына карамай деген балекет ушу Кыргызстанды баягы тамырын кемирип атат да. Жигит мырза, ушул акыркы суроону берип коеюнчу. Ушул сиз саясатка аралашып катышсаңыз, сизди чыгармачыл адам катары баалайбыз, тааныйбыз да. Анан чыгармачылыкка көңүл буруу кандай болуп калат экен? Бир сөз бар да, бир нерсеге жетүү, бир нерседен кетүү деген чын экен. Анткени бул саясатта эле оңой ултоң болбойт экен. Мен чын айтканда саясатчыларга эми баа бере баштадым да. Ушунчага чыдаган, ушунча иштерди кылган чоң саясатчылар бар эмеспи? Албетте алардын моралдык касиеттерин айтпайын, алардын адамдык бир пенделик жактарын мен анализдебейм. Бирок саясат менен алек болгондун өзү убактыңды алып коет экен. Ошон үчүн буга уюштурушчулук керек, партиялык курулуш деген оңой нерсе эмес. Менин азыр бир 4 чыгармам бар, эмеске айтып кое берейин. Баштап бүтпөй калган романдарым. Ушул күндөрү бүтүрүп алсам деп эки көзүм төрт болду да, баягы пандемия учурунда да катып иштегенмин, анда да үлгүрбөй калдым. Бирок ага азыр мүмкүнчүлүк болбой атат. Бирок жашоодо тарыхта болгон. Бул жакта да ийгиликке жеткен, тигил жакта да ийгиликке жеткен. Айтып берейинби кимдер? Мисалы мына Алишер Наваи. Өзү биз айтканда премьер-министр болгон, вазир болгон, бирок кандай сонун чыгармаларды жазды. Ошол эле Толстой Лев эмес, дагы бир Толстой деген жазуучу бар эмеспи? Ал дагы чоң чиновник болгон. Бизде мына Султан Раев деле ийгиликке жетип атат. Шараф Рашидов деген Өзбекстандын мурдагы Компартиясы биринчи катчысы, азыркыча айтканда президенти. Ошол киши бир топ эле мына Жусуп Баласаган атабыз деле, Конфуций деле ошондой болгон.
Анан мени абдан таң калтырганы белгилүү Уинстон Черчилль адабияттан Нобель сыйлыгын алган. Өзү аябай ийгиликтүү мамлекет ишмери болгон да. Ошон үчүн убакытка береке берсин. Мен албетте чыгармачылыкты эч качан таштагым келбейт. Рахмат. Бизге келип ошол убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан ошол көгүлтүр экран аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.